Assalamu alaikum. Ыйман Нуру Кадырбеков. Урматтуу төрага, урматтуу президенттин өкүлү. Эртең айтайын деген, бирок билесиздер, дыйкандардын дыйканчылыгы бышкан учур. Бүгүн эртең кеч деген заман. Ушул жерде билесиздер, Сары Өзөн деген дыйкандардын продукцияларын дүңүнөн саткан базар бар. Ошол жерде тыгын дейт, башаламандык дейт, башып көргөндө көз көрбөй атат дейт. Атайын алыстардан продукцияларын жүктөп келип алып, болгарский болобу, помидор болобу, коомбу, дарбызбы, ошол жерде кире албай тургандар аябай көп экен. Ичин ээлеп алышыптыр. Жанагы бронь кылыпчы. Кимдин менчи экенин билбейм, кимдин саясаты экенин билбейм. Ушуну ким карайт? Базардын ээлериби же Айыл чарба министрлигиби же ким? Баягы башчысы жок болсо бүт быт-чыттын баары ушунан чыгат экен. Ушуну бир контролдоп койсоңуз, анткени дыйкандар өздөрүн баккан адамдар. Кытайда ушундай саясат бар. Өздөрүн баккандарга мамлекет аябай чоң жардам берет. Ошолордун мамлекетке кошкон эң чоң салымы ошол, пособие сураган жок, байлык, бийлик сураган жок. Тиричилигин кылып атат, элди кошо багып атат, азык-түлүк коопсуздугун кошо чечип атат ушул маселелерди. Бир карап коюңуздар көз жүгүртүп. Мага эртең кечейин ушунун жообун беришиңиздерди өтүнөм. Бул бир.